Шайтан эч качан мусулманга жакшылык каалабайт. Шайтан эч качан мусулман адамды жакшы ишке түртпөйт. Шайтан сизге дайыма жаман нерсени каалап турат. Субханалла. Балким сиздин көзүңүзгө жакшы нерсе көрүнүшү мүмкүн. Бирок шайтан анын артында чоң бир жаман ишти катып койгон. Ал жаман иштин артында тозок турат. Субханалла. Шайтан сизди бир гана тозокко түртөт. Тозокко алып баруучу амалдарды кылат. Субханалла. Шайтан сизди эч качан жоң калтырбайт. Сиз күндүз иш кылып, жумуш кылып жүрсөңүз дагы, уктап жатканда дагы калтырбайт. Жаман ойлорду сала берет, жаман бир ой пикирлерди келтире берет. Ушуну кылып кой, тигини жаман нерсени ойлоп кой деп, жаман бир нерселерди оюңузга сала берет, жаман ишке түртө берет. Субханалла. Жана ошондой эле уктап жатканда дагы сизди жоң калтырбайт. Субханалла. Бир чоң бир аалым болгон Багдадта. Ошонун бир окуясы келет. Сабак берип жүрүп, бир шакирти болот. Жакшы шакирти. Дайыма сабакка келет, жакшы окуйт. Анан күндөрдүн бир күнү сабакка келбей калат такыр. Такыр сабакка келбей калат. Анан устаз шакирттеринен сурайт. Баланча шакиртим гана. Эмне болду? Ооруп жатабы же бир нерсе болдубу? Эмне үчүн келбей калды? Ошондо шакирттер айтат, жок, ал жакшы эле, оорубай эле. Ушу сабакка келбей калды, билбейбиз дейт. Субханалла. Анан устазы эмне кылат? Зиярат кылып коеюн дейт. Зиярат кылып, акыбалын сурап коеюн деп үйүнө барат. Үйүнө барса, шакирти чыгат. Чыгып, эмне үчүн келбей калдың десе, шакирти ошондо сизге ачык эле айтайын дейт. Сизге ачык эле айтайын дейт. Айт, эмне болду? Мен сиздин сабагыңызга барып аткан максаты бейишке жетиш, бейишке кириш дейт. Мен азыр максатыма жеттим дейт. Альхамдулилла, мен максатыма жеттим. Устазы, кантип жеттиң, кандай болуп жеттиң деп сурайт. Ошондо шакирт айтат, күн сайын кечинде, күн батканда мага бир периште келет. Бир периште келип, мени бейиш бакчаларына алып кетет дейт. Таң атаардын астында, багымдаттын астында келип кайта мени жер бетине алып келет дейт. Шакирти, субханалла, кел мен дагы көрөйүнчү, мен дагы барайынчы ошол жака сен менен. Ошол бейишти мен дагы көрөйүнчү дейт. Макул дейт. Ошол караңгы киргенде, шамдан кийин ошол кечинде анан ошол периште келет. Периште келип экөөнү бейиш бакчаларына алып кетет. Барып караса, бейиш бакчасы, суулар агып жатат, дарыялар агып жатат. Сонун бир көрүнүштөр. Субханалла. Анан таң атаардын астына аз калганда кайта ошол келет. Келип баскыла, болду. Таң атайын деп калды, баскыла. Элдин баары азыр турушат. Силер дагы жер бетине түшкүлө дейт. Ошондо устаз шейх айтат, чоң аалым болгон да. Ошол айтат, жок, болду дейт, мен чыкпайм дейт. Мен бейишке кирдим, максатым бейишке кириш болчу. Эми болду, мен чыкпайм дейт. Ошондо жок, баскыла, чыккыла деп айтат. Жок, мен чыкпайм дейт. Болду, мен максатыма жеттим. Ошондо ошол периште кетип калат, качып кетет. Ошондо таң атып кетет. Таң атканда баардык көзүнө көрүнүп аткан нерселердин баардыгы жок болуп кетет да. Субханалла. Ошондо экөө ошол Багдадтын мусарында, чоң мусаркасынын ортосунда отурган болот да. Субханалла. Ошол келген периште эмес болчу. Келген шайтан болчу. Жин шайтандар. Баардыгын көзүн боеп, жакшы көрсөтө берген да. Субханалла, караңыз. Түшүндө эмес, кечинде келип ошентип алдаган. Шакирти ошого алданып кеткен. Бирок устазы келип, аалым келип туруп, чындыкты көрсөттү да. Көрдүңбү дейт, бул периште эмес, бул шайтан. Көзүңдү боеп, жаман нерсеге алып келип, ошол мусоркага алып келип, сени ошол мусоркага отургузуп туруп, көзүңдү боеп, жакшы кылып көрсөтүп койгон. Ал мусоркада жин шайтандар, жаман нерсенин баардыгы бар. Субханалла. Шайтан ушинтип адамды эч качан жоң калтырбайт. Дайыма азгырып турат, дайыма жаман нерсени каалап турат. Субханалла. Адам атаны бейиштен чыгарган да. Субханалла. Ошол адам атадан баштап канча деген адамдар жашаган, ошонун баардыгын азгырып келатат. Бизди дагы эч качан жоң калтырбайт ал. Бизди дагы дайыма азгырып турат. Аллаху акбар. Ошон үчүн Аллах Таала инна шайтана лил инсани адуввун мубин. Чындыгында шайтан адам баласы үчүн
Ачык айкын душман деген. Биздин ачык айкын душманыбыз. Биз душманды билишибиз керек. Душманга эч качан баш ийбешибиз керек. Душманга эч качан артынан жүрбөшүбүз керек. Бекем туруштук беришибиз керек. Сабырдуулук менен, такыбалык менен туруштук беребиз. Бир аалымдын да окуясында келет. Аалымды ошол зынданга алганда, зынданга киргизип, мындайча айтканда түрмөгө камаганда, адамдар ошол башчы, ошол адам түрмөдөн чыгып, кайсы бир айылга барып сабак берип жүрөт. Дагы деле сабагын берип ошол түрмөдөн чыгып кетиптир деген сөздөрдү угат. Ошондо падыша таң калып, менин деген колумда иштеген адамдар мени кыянат кылып, мени сатып кетиштиби, кой берип койдубу деп ошол зынданга барат. Зынданга барса, ал аалым түрмөдө отурган болот. Анан таң калып сурайт да, субханалла, сени деген, эми субханалла дебейт, сени деген ушул баланча айылда сабак берип атат деп уктум. Сен эмне чыгып барып келдиңби десе, жок дейт, мен чыккан жокмун дейт. Сени сабак берип атат деп айтты го айылда дейт. Ошондо аалым айтат, жок дейт. Ал деген шайтан болушу мүмкүн дейт. Ал адамдын келбетинде барып, адамдарга сабак берип атышы мүмкүн дейт. Субханалла, караңыз. Ошол аалымга, ошол аалымдын окуясында келет, өтө көп кол салышкан дейт да. Жин шайтандар дагы жаман көрүшкөн дейт ал адамды. Бир жолу ошол аалымга келип, сен бизге баш ийгиниң, сен биз менен иштешкиниң, сен биздин кол астыбызда болгунуң. Сен каалаган нерсени кылып беребиз. Кааласаң байлык беребиз, кааласаң бийлик беребиз. Каалаган нерсеңди кылабыз, бирок биз менен иштешкиниң дейт. Ошончолук чоң аалым болгон, илимдүү, билимдүү, такыба. Ошондо субханалла бир эле суроо берет да. Мен силерге бир суроо берем. Эгерде ошол суроого жооп берсеңер, мен анда силерге баш ийейин дейт да. И суроо бер дейт ошондо жин шайтандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге баш ийгенби? Силер менен иш кылганбы дейт. Жок дейт. Абу Бакыр, Омар, Усман, Алилер силерге баш ийип, силер менен иштешти беле дейт. Ошондо жок дейт. Бизге баш ийген эмес, биз менен иштешкен эмес дейт. Анда болду дейт. Мен пайгамбарыбыздын артынан ээрчийм, сахабалардын артынан ээрчийм дейт. Эгер алар кылбаса, мен эмне үчүн силер менен иштешишим керек? Эмне үчүн силерге баш ийишим керек дейт. Субханалла. Ошондо анан ошол аалымды абдан катуу кыйнашкан. Ошол жин шайтандар кол сала берген, кыйналып, тура албай калып ооруган деп да айтышат да. Баса албай калган дейт. Ушунчалык кыйнашкан дейт да жин шайтандар. Субханалла. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууган, билип алыңыз. Шайтан эч качан сизге жакшылык каалабайт. Дайыма жамандык каалайт. Дайыма сизди тозокко түртүп, тозокко алып баруучу амалдарды кылдыргысы келет. Ошон үчүн биз бир гана туруштук кылышыбыз керек. Субханалла.